Бул деген КСД сорт экен. КСД сорт анан айтып аткандыгы Альба Азия караганда бул кечирээк түшүмдү берет дейт. Альба Азияга кошуп туруп Теяны отурса терүү периоду жалпы узартканга мүмкүнчүлүк болот дейт. Буларды могу Теяны менин оюмча көлгө отургуш керек экен да. Кечирээк берет. Кеч берет. Вообще жанагы июньдун 15-леринен берип баштайт да булчу. Ошол периоддо вообще клубниги жок болот ал жактачы. Могу Тея менен Азиянын айырмасы бышкан күнүндө эле экен. Азия менен Теянын 4-5 күн айырмасы. 4-5 күн эле разница бар экен да. Бул мальга сорту. Бул эмне дейт? Бул эми ысыкта, конечно, лучше местный рыноктарга бул мальган деле дейт. Бузулуп кетиши мүмкүн дейт да. Бир немесин байкадым да, сырткы кабыгы жука болот экен дагы. Анан кийин жамгыр жааганда бат чийип тургандай экен да. Портола деген сортко жакын дейт да. Урожайность боюнча. Albion and Portola are the best about the export. Портола болсо мальга салыштырмалуу ысыкты жакшыраак чыдайт дейт да. Эми бирок портолада деле проблемалар бар дейт да, мындай ысык температураны. Экспорт кылганда Альбион менен Портола жакшыраак деди. Экспортко Альбион менен Портола жакшы деди. Сырты ошо ичке болот дейт. Анан мындай ошо сакталышы проблемараак болот. Брикс мальга менен Альбион кандай экен? Альбиондун даамы жакшыраак, конечно. Аны салыштырган болбойт дейт. Better for sure. Alexandra, Asia period. Размер аябай чоң дейт. Көлөмү аябай чоң болот дейт. Анан даамы дагы эң жакшы дейт. Size is 42. 46 42 grams average. average. Орточо размери 46 грамм дейт. Аябай чоң экен чын эле. Эгерде жана контейнерлерге салып же ящиктерге салганда бул аябай чоң размер болгон үчүн кичине оорураак болуп калышы мүмкүн дейт да. Бирок эгерде бир ряд менен тизилгендей болсо анда жакшы аябай сонун көрүнөт дейт. Глориальга караганда даамы Глориаль менен окшош дейт, бирок эмеси сырты катуураак болот дейт Глориальга караганда. Брикстин де кичине разница бар экен. Биякта Азия деген эң чоң эме дейт, клубниканын эмеси мөмөсүчү. Эң чоң Италиядагы эң чоңдун бири болуп саналат дейт. Мүмкүн даже дүйнөдө эң чоң бири болуп саналат дейт да.